Саламатсыздарбы. Ода Кеошондо программасы. Коронавирус жұққан адамдардың саны Қырғызстанда 630-дан ашты. Алар 300-ге жақыны айықты. Қаза болғандардың саны 8-ге жетті. Бұл 1%-дан көбірек. Илде жұққандардың içінен 160-ға жақын адам медиктер. Бұл 26%-ға жақын жана демейдегі көрсөткүчтөн көбірек. Минздравдын айтымында орынның күчі ушул күндөрү кайта баштады. Dünyada virus çıkanların sаны 2.600.000'den aştı. Al AQSh'da en көп kattалған 850.000 adam. Ekinci jana üçüncü orunda İspanya menen İtalya 210 jana 190.000 adam. Dünyada nağıt ketkenlerin жалпы sаны 185.000 adam. Bu 7%. AQSh'da 50.000 adam ölgün. Ekinci jana üçüncü orunda İtalya menen İspanya 23 jana 22.000 adam. Germaniyadagı avval жақшыраак жугузган 150.000 адамдын 5.000'i каза болгон. Бул 3,5%. COVID-19 оорусуну алып келген SARS-CoV-2 вирусу башка SARS вирустарынан алдаганча коркунучтуу болууда. Ал өпкөнү гана иштен чыгарбастан кан тамырлары менен нерв системасына, андан тышкары тикелей мээге, жүрөк булчуңуна жана ички карынга да таасир кылууда. Азыр дүйнөдө коронавирус тууралуу жумасына 1000ден ашык илимий макала чыгууда. Илимпоздор ал тууралуу мурда эле айтып келген, бирок чара көрүлгөн эмес. Работы о том, что в популяциях Жарганаттар арасында адам үчүн коркунучтуу коронавирус бар экени тууралуу илимий макалалар 2003-жылдагы SARS эпидемиясынан бери такай жарыяланып келген. Жана дээрлик ар бир макалада бул вирус адамга да жугушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселеге көңүл бурулууга тийиш деп айтылган. Бирок бир дагы өлкөнүн өкмөтү кандайдыр бир чара көрүүгө аракет кылган эмес. И ни одно правительство, в общем, не озаботилось тем, чтобы с этим что-то сделать. Virus адамга көз, ооз же мурун аркылуу кирет жана ошол жердеги суюктук аны зыянсыздатып алса, андан ылдый түшүп өлкөгө жетет. Ал кан тамырларга да таасир эткендиктен адамдын жанындагы кычкылтектин жетишсиздиги өпкө бузулгандан дагы кан тамырларынын ичкерисинен да башталат. Айрым ооруларда менингит менен энцефалит чыккандыктан бул вирус нерв системасын да бузат деген божомолдору бар. Ал айрым адамдардын жүрүнүнөн да табылган. Virus çıkan кейбір адамдардың қаны қоюлашып кеткени байқалууда. Андан болса тромбтор оңойыраак пайда болору белгилүү. Дагы башкалардын жүрөк согушу бузулуп, жүрөк булчуңу миокардка доо кетет. Миокард инфаркт болуп, аны электрокардиограммада көрсөтүп турса дагы, булчуңдун өзүндө кан тамыры жарылбаган учурларда болгон. Медицина азыркы тапта муну түшүндүрө албаган абалда. Güçlü elektronik mikroskop менен караганда каза болгон адамдардын бөйрөгүндө дагы бул вирусту тапкан учурлар бар жана окумуштуулар вирус бөйрөккө да тикелей келе алабы деп аңтаң калууда. Ошол эле учурда оорулар дем ала албай калганда аларды жасалма дем алдыруу аппарат менен дем алдырганда бөйрөккө келген кандын агымы азаят жана аны менен бөйрөккө күч келери белгилүү. Дагы бир табышмак ооруган адам аба жетпегендиктен тумуп чыкканы байкалбаса дагы, анын кандагы кычкылтектин кескин азайганы байкалууда. Айрым учурларда оорулардын жыт байкабай калганы да көп катталууда жана окумуштуулар бул вирус мээге да таасир этиши мүмкүн деген жыйынтыкка келүүдө. Жасалма дем алдыруу аппараты колдонулганда дагы адамдар абанын жетишсиздигинен өлгөн учурлар бар. Кайтыш болгон адамдардын денесин сойгондо айрымдардын өпкөлөрү лейкоцитке толуп кеткен учурлары да бар жана аны илимпоз медиктер иммун системасы өтө күчтүү иштегенин себеби деп түшүнүүдө. Андай учурларда адамдын иммун системасы оорубаган органдарга да чабуул коет жана андан тромбтор пайда болот. Айрым окумуштуулар ковид кан басымын тең салмакта кармаган гормондорго да таасир кылат деген ойдо. SARS-CoV-2 вирусу жұққан адамдар аны айланага биринчи күндөрү эң көп жайылтканы да аныкталууда. Бирок дал ошол убакта андай адамдарда ковид оорусунун белгилери эч байкалбайт. Ошондуктан азыр ар бир ооруган адамдын ден соолук абалы күн сайын жана саат сайын кантип өзгөргөнүн байкап, жазып алып, аны кийин башка адамдардын оору тарыхы менен салыштыруу өтө маанилүү болууда. Ковидти изилдөөдө илимпоздор азыр эң алгачкы гана кадамдарды жасап жатат. Ошондо саламат калыңыздар.